Ош облусунун Кара Суу районунда окуучу өз жанын кыйды. Ал мал сарайда жипке асынып алган. Бул тууралуу Ош облустук милициясынан Калыс медиага билдиришти. 8 мартта эртең менен Кара Суу райондук милициясына 11-класстагы окуучу суицидке барганы тууралуу маалымат түшкөн. Каза болгон өспүрүм чоң атасы менен чогуу турчу. Ал Маады айыл аймагынын Чагыр айылында чоң атасынын колунда болгон. Ата-энеси Россияга кеткен. Чоң атасынын айтымында небереси Жоош Момун ызычууга аралашпаган бала болчу. Ал суицидке барар алдында эч кандай кат калтырган эмес дешти милициядан. Каза болгон баланын чоң атасы соттук экспертизадан баш тартты. Азыркы тапта укук коргоо органдары иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Жол эрежесин бузуп, камерага түшүп калгандарга айып кагаздар жеткириле баштады. Бул тууралуу Калыс медиага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Оторов билдирди. Бул видеодогу эже кичи автобусун өз туугандарына саткан. Генералдык каттоодон өткөрүп бербей, ишеним кат гана жазып берген. Эми мынтип башка бирөө бузган эреже үчүн 3000 сом айып пул тууралуу кат алып отурат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жарандарга унааны каттоодон өткөрүүнү жана жолдо эрежелерге так болууну эскертет. Кыргызстандык жаачы Асланайым Ашыровага Сауд Арабиянын борбору Эр-Рияттагы клиникада операция ийгиликтүү жасалды. Бул тууралуу этно оюндардын бүткүл дүйнөлүк конфедерациясынан билдиришти. Асланайымга операция бүгүн эртең менен жасалган, эч кандай коркунучтар болгон жок. Араб медиктери реабилитациядан кийин Асланайым спортко кайта алат деп ишендирген. Эске салсак, Эр-Риятта өтүп жаткан көчмөндөр ааламы этно фестивалынын ачылышына даярдык учурунда кыргызстандык жаачы Асланайым Ашырова ат үстүндө жаракат алып, буту экиге бөлүнүп кеткени, ал тургай эми бутун кесип салуу коркунучу бар деген божомолдор айтылган. Ал катуу ылдамдыкта баратып, селфи жасап жаткан кыздын өмүрүн сактап калыш үчүн өзүн курмандыкка чалганын күбөлөр соц тармакка жазып чыккан. Кыргыз чоролору деген аталышта таанылган уюмдун мүчөлөрү 8 мартта аялдардын укуктарын даңазалаган иш-чаранын шылтоосу менен ЛГБТ коомчулугунун жүрүшүнө уруксат берди деген жүйөө менен Бишкектин мэри Азиз Суракматовдун кызматтан кетишин талап кылууда. Алар бүгүн мэриянын алдына чогулуп, 13 мартта нааразылык акциясын өткөрүүгө уруксат сурашты. Уюмдун мүчөлөрү менен Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев жолугуп, 8 марттагы жүрүшкө уруксат сураган уюмдар аялдардын укугун коргоого багытталган иш-чара болорун билдиргенин айтты. Анын пикиринде кайсы бир деңгээлде мыйзам бузулса, кала башчысы Азиз Суракматов жумуштан кетерин билдирген. 8 мартта Бишкекте өткөн акцияда кыз келиндердин укуктары феминисттик көз караштардан тышкары сексуалдык азчылыкты колдогон плакаттар да болгон. Ал ортодо Москвада кыргызстандык таксист унаасын башкара албай мамычаны сүзүп алган. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Окуя 8 март күнү эртең менен саат 7:40 болгон. Жол кырсыгынан таксидеги 2 жүргүнчү каза болду. Ал эми айдоочу оор жаракат алган эмес. Укук коргоо органдары кырсыктын чоо жайын иликтөөгө алды. Мындан ары Кыргызстандагы бардык мечиттерде диний иш кагаздар жана жума баяндары кыргыз тилинде гана жүргүзүлөт. Бул тууралуу буйрукка муфти Максатбек Ажы Токтомушев кол койгонун мекеменин маалымат кызматтан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, башка улуттагы жарандар жашаган аймактардагы мечиттерде да жума баяндары кыргызча, зарыл болсо орусча айтылат. Башка учурларда мечиттерде өз тилдеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлө берет. Буйруктун аткарылышын муфтият, облустук, райондук жана шаардык имамдар көзөмөлдөшөт. Соңунда илим жаатындагы кызыктуу жаңылык менен бөлүшөбүз. Көрсө, аялдар эркектерсиз деле тукум улай алат экен. Окумуштуулар мындай учурда аялдар жалаң кыз балдарды жарык дүйнөгө алып келерин айтат. Орусиялык окумуштуулардын айтымында кайсы бир себептер менен эркектер жок болуп кеткен күнү аялдар партеногенетикалык көбөйүүгө туулат. Гаплоидтик гаметтер калыптанып жатканда мейоздогу редукциондук бөлүнө элек жумуртка клеткалары колдонулат. Мындай диплоидтик жумуртка дал апасындай болуп өөрчүй алат. Башкача айтканда, жалаң кыздар гана төрөлөт, эркектерде мындай мүмкүнчүлүк жок. Партеногенез организмдердин жыныстык көбөйүшүүсүнүн бир түрү. Мындай жумуртка клеткасы уруктандыруусуз эле
чоң организмге айланат. Бала атасыз эле энеден жаралганына карабай, партеногенез жыныстык көбөйүү деп айтылат. Анткени организм жыныстык клеткадан жетилет. Жаратылышта ушундай жол менен көбөйгөн жаныбарлар көп. Мисалы үлүлдөр, жөргөмүштөр, таракан, кумурскалардын, балык, канаттуу жана кескелдириктердин айрым түрлөрү. Анын ичинде тооктор дагы бар. Демек, аялдар эркектерсиз тукум улай алат, а эркектерде мындай мүмкүнчүлүк жок. Анткени аял эркекке караганда табиятынан эле артыкчылыкка ээ. Баланы көтөрүү жоопкерчилиги бар.